Машалла. Туғандар, лайктан басыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу мекендештер, бүгүн буйруса 28 февраль кыштын акыркы күнү Сокулуктан, Бишкекте Сокулуктан бир жакшы чыгарыш болуп жатат. Телко экебиз мына эмне деген атты чыгарабыз бүгүн, айтыңыз. Мустанг деген кайман аттагы. Мустанг деген торгашка. Россия, Ростовтон келген, 2024 күздө келген. Ростовтон келген жылкы экен. Быйыл чаап бираз үйрөтүлдү, арбузун жардык, аябай жакшы шүгүр. Кодой кирип чыгышы, чуркаш эми бул чуркай турган типтен да. Азыр жанагы элдин баары эле ушундай чуркай турган мындай аягы жеңил нерсени көп издеп калышты да. Азыркы заманга ылайыктуу. Стандартка десеңиз, стандарт. Жанагы Европада мурун сласкалар элдер көп алып кетчү эле, анан азыр жана англичанга окшогондорду көп ташып калыптыр азыр, а? Великопольскийде көп ташып калды. Мына тугандар, маалыматтар мына ушундайча. Азыр эми бул жеңил нерсе өткөн себеби азыр көп эле жандай серке булак чабып калды, а? Бир такым кармалып, Өзбекстан, Казакстандагыдай болуп, Кыргызстанда да ошол аябай өнүктүү окшойт, а? Мына пародасы Тракен дедиңиз, а? Тракенский порода. Бою бир канча дедиңиз? 1.70 плюсу менен. 1.70 плюс менен. Толук жашы канча болуп калат дедиңиз? Толук жашы быйыл 6 жаш 3 асы болот жазгыга. 2025 6 жаш 3 асы болот. 3 асы болот экен мына. Ден соолуктары, буттары тазабы? Таптаза, ден соолуктары, путу колуна жооп. Ошондо улакка быйыл салып жетиштиңиздерби? Салып жетиштик, салып бир сыйра үйрөттүк. Эми дача такшалып алса. Дагы зор. Калгандай эле үйрөнгөн аттай кетти ат. Жакшы. 1.70 плюс нези бою да чоң экен тугандар. Азыр эми мен бут колдорунда жакшылап көрсөтөбүз. Анан жаныбар мына. Эми бул жылкынын дагы азыр эми кашкабагын, буту колдорун баарын шашпай көрсөтөйүн. Мына жаныбар Тракенский порода. Умуросу. Буттары дагы мына ичке чуркай турган жылкы, төштүн кеңиктери, артчак, алжак муундарына бүттү өзүңүздөр көрүп жатасыздар жылкынын. Торгашка жөн тургандагы турушу. Басыр бер, азыр эми бара берсиңер, барып анан бир чапканда бир көрсөтүп коелу. Жанар. Мына ушундай эле чалыш керек эле да. Тугандар, жылкыны ары бери чаап дагы аяктарынан көрүп калды дедик. Мына жанар спорос. Жанар, мына чуркаштарын көрүп атасыздар. Токтодор, кел, токто. Жылкы жаныбар бир аз каны кызып калды окшойт. Мына Мустанг. Баскандарында өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Аягы дагы жеңил экен. Азыркы стандартка туура келе турчу жылкылар азыр көбүнчө эле ушу жеңил жылкы аябай көп издеп атышат. Бизде мына Бишкекте деле мына воскресенье күндөрү, базар күндөрү леле булак деп коебуз, бир такым чабылат. Серке өзү 50-60 килограммды бир кол менен кармап бир такым менен чабып атканда ушундай скоростной жылкыларга спрос аябай жакшы болуп атат. Мына жаныбар. Бер кайтар бер. Жаныбар мына. Эми бул Мустангдын баасын баалаңыз эми. Морозодо баягы кымбат баа коёбой эле жакын эле жерин айтайын. 7,5 миң доллар, бир аз жолуна түшүп берем. Бир аз сүйлөш жолдор бар. 7500 доллар мына. Жаныбар Мустанг, бою 1.70 плюс. Жылкыны эми жөн эле көрбөстөн видеону ушунча мына бармакчаны басып, лайк басып койсоңуздар, тугандар, сиздерден бир чоң бир поддержка болгон болот. Мына жаныбар Мустанг болду Сокулуктан. Жаныбар.